Регион телеканалы бажы башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду колдогон депутаттар өз ыктыяры менен мандатын тапшырышы керек деген сюжет чыгарды. Буга чейин Матраимов менен 20 жылдан ашык бажыда иштеген депутат Абдувахап Борунбаев өз каалоосу менен депутаттык мандатын тапшырган. Райымчыл делген депутаттардын тизмесинде Надира Нарматова, Нурлан Ражабалиев, Искендер Матраимов, Мекимбек Абдалиев жана башкалар бар. Регион каналындагы серепчилер менен саясаттануучулар Матраимовдун мафиясы менен байланышта болгондорго парламентте орун жок экенин айтышууда. Муну колдоп жүргөн Надира Нарматова деген эжебиз бар, Атазып деген үкөбүз бар. Тырмышы беле бул жогорку кеңеште отургандыгы чынын айтканда бул жогорку кеңешке аброй алып келбейт. Булар өздөрүнчө эле секин чыгып кеткендиги кетсе өтө сонун болмокта. Депутат Надира Нарматова Райымбек Матраимов менен эч кандай байланышым жок. Жалаң эле пандемия учурундагы ишмердүүлүгү тууралуу айтып тургам деген оюн Азаттыкка билдирди. Бирок биз Нарматова 2 жыл мурун Назар Ньюс агенттигине берген маегин таптык. Ал маекте Нарматова Райымбек Матраимовду абадан акча жасаган акылдуу жигиттердин жигити деп мактап, азыркы бийлик аны бекер куугунтуктап жатат деп айткан. Буга чейин президент болуп иштегендер да, премьер-министр болуп иштегендер да, депутат болуп иштегендер дагы, таможнянын председателі болуп иштегендер, же болбосо башка министрлердин кызматтарда иштегендер дагы, менмин деген байлар дагы Райым Матраимовго окшоп кыргыз элинен карапайым элге кызмат кылган жери жок. Ошончо жетим жесир, бебечара, мунжуга, турмуштугу шартынан төмөн жашаган адамдарга ким жардам берди? Элдердин социалдык жашоосуну, социалдык инфраструктураларды өнүктүрүү боюнча ким ошончо кызмат кылды? Мамлекет кылбаган кызматты ошол акча табышты билет экен. Акчаны ким табат? Баш иштеген адам табабы? Же сөйрүк табабы? Өзүнүн үй бүлөсүн, бала чакасын бага албаган сөйрүк киши элге кызмат кылабы? Баш иштеген адам, акча табышты билген адам акча табабы? Мунун негизгиси мамлекеттин казынасына түз келаткан каражатта кол салган эмес. Мамлекеттин акчасын урдаган эмес, элдин акчасын урдаган эмес. Ошо баш иштейт экен, воздуктан акча тапса тапкандыр. Өз ишканаларды уюштуруп, фирмаларды уюштуруп, анан кийин кошуна мамлекеттер менен биргелешип жумуш жасап, ошо Кытай, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттери, Россия мамлекеттери менен биргелешип туруп, ошол акча табуунун жолдорун билип акча тапса тапкандыр, өзү бизнес жасап, башы менен иш уюштуруп, ошо жетекчи кызматта отурса дагы, ошонун акча табуунун жолдорун билген үчүн ошончо каражат тапса керек. А тапкан каражатын бул өзү эле жеп ичип алган жок да. Айтып атышат. 1000 сомду урдап алып, 10 сомуңду 10 сом жардам берип койсо сүйүнүп отура бергиле дейт жана үйдө отурган немелерчи. Үйдө отурат. Өзү аялына бир жвачка алып бербейт, же бир носка алып бербейт. Же ата-энесине салам айтып, ата-энесине бир томолок чай алып барып, ата-энесине бир жолуга алып барып, көңүлүн албаган адамдар отуруп алып туруп сын тагат. Бияка доллар төксүн дейт. 2 миллиард доллар төксүн дейт. 1 миллион доллар төксүн деген сөздөрдү биз көрүп атабыз, угуп атабыз. Көрүп туруп мен жакамды кармайм. Мынча адамдардын шүйкүмү бузулуптур депчи. Мынчалык адамдарда пейил, ыйман деген болбой калыптыр. Адамдын кадырын баалаган калбай калыптыр деп мен таң калдым. Нарматованын айтымында Матраимовду кылмыш жоопкерчилигине тартуу бул Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин катасы. Анткени бул кадамдар миңдеген адамдардын наразычылыгын жаратууда. Ал эми Матраимов фондунун элге тийгизген пайдасы мамлекетке караганда бир нече эсе көп деп эсептейт Нарматова. Азыркы бүгүнкү күндө бийликке келген ошол УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин жасап аткан, Садыр Жапаровдун баштап жасап аткан иштерине көмөк көрсөтүп, ошолорго колдоо көрсөтүп туруп сразу 2 миллиард кызматташып, тергөө менен кызматташып 2 миллиард акчаны төлөп жоопкерчиликти алгандын өзү буга баа бериш керек. Азыркы бийлик да баа бериш керек. Укук коргоо органдары да баа бериш керек. Анан чыгарып туруп, актап туруп, буюмдарыны залогдон чыгарып туруп, кайра камап алгандыгы бул деген элдин алдында чындыгында мындай наразычылык туудуруп аткандыгы бул чындык. Себеби мен жана айтып атам. Бул Райым Матраимовдун ошол атасынын атындагы Исмаил ата фондунун аркылуу
элге кылган жардамы бул мамлекеттен да көп жардам берип атат. Чындыгында. Нарматованын айтымында Матраимовду куугунтуктоонун артында регионалдык басмырлоо бар. Мен мисалы үчүн мына элден карапайым элдин арасында көп жүрөм. Бардыгы айтып атат, бул специально жасап атат. Түштүктүн элин өчөстүргөнгө жасап атат. Эмне үчүн бир гана Матраимовго жармашып алышты булар? Эмне үчүн мындай кылышат деп. Депутаттын айтымында Матраимов кредит алып, 2 миллиард сомдук казынага өзү үчүн эле эмес, башка көптөгөн коррупционерлер үчүн да төлөгөн деп эсептейт. Ал ошондой эле өлкөдө коррупцияга каршы күрөш тандалма жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Болуптур. Раим Матраимовду кама деди. Камады. Болуптур. Ушулардын кыйкырганына таянып туруп камап койгону бул өзү мамлекеттин алсыздыгы. Өзүнүн жараныны болгондо дагы карапайым эл жактырган. Анан булардын айткан талабын кабыл алып туруп 5-6 кишинин 5-6 адамдын талабы менен бирөөдү жөн эле камап койгон болбойт. Себеби ал мыйзамга баш ийип атат. Качып кеткен жери жок. Тергөө менен эсептешип, кызматташып, айткан суммасын төлөп берип атат. Экинчиден соттун чечими чыгып атат. Анан кийин 5-6 та эл бузар, журт бузарлар сырттан каржыланып алып бакыра берсе эле камап коюп алып барып туруп. Бул деген туура эмес, тескери түшүнүктүү элге пайда кылды. Мына экономикалык амнистия деп тергөө менен кызматташа турган болсо камабайбыз деген сөзгө каршы өздөрү иш кылды. Экинчиден азыр эми төлөйм дегендер дагы чочулап калат. Мен төлөсөм деле баары камап коет деп. Өздөрүнүн жасаган иштерине ишенбөөчүлүктү пайда кылып койду. Үчүнчүдөн бул жерде мындай болуп атат да. Өздөрүнүн айткан сөзүнө өздөрү каршы чыгып койду. Бул адамдарда бүдөмөк ойду пайда кылганга жол ачып коюп атат. Бул дагы жакшы нерсе эмес. Андан кийин айткан сөз атылган ок деп айтылган ошо сөздү өздөрү айтып атат. Ошол сөздү айткандан кийин ошол сөздүн өтөсүнөн чыгыш керек болчу. Анан кийин моралдык, психологиялык адамдардын ар намысычы. Анан ошентип отурса, бирөөлөргө кайрымдуулук иш кылгысы келеби? Каражатын бөлүшкүсү келеби? Белгилей кетсек, Нарматованын уулу Азатбек Нурдинов буга чейин бажыда иштеп, 2023 жылдын май айында коррупция жана аткезчилик боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Кээ бир маалыматтар боюнча, анын экинчи уулу Мухаммед Нурдинов бажы кызматынын кадрдык резервинде турат. Надира Нарматова Матраимовду жактаган жалгыз депутат эмес. Алардын арасында мурдагы бажы кызматкеринин коррупциялык системасын туура деп эсептегендер да бар. Мисалы, 2021 жылы депутат Мейкимбек Абдалиев Жогорку кеңештин жыйынында Матраимовдун системасын жок кылуу аракетинин артынан Кыргызстандагы бизнестин баары Казакстанга качып кетти деп айткан. Эгерде кантип Кытайдан келген текстилди биз Казакстандан кайтарыш керек болсо, биз уялбайлы Матраимов райымдан ошол адамдын опытын, тажрыйбасын колдонойлу. Мына бизде таможнянын жетекчиси, уялбаңыз, сураңыз, ал адамдын тажрыйбасы бар. Менин сөзүмө ишенбесеңер, Мадина, Дордой базарларына барып, ишкерлер менен сүйлөшкүлө. Бул маселени чечип бермейинче. Эске салсак, Камчыбек Ташиев мамлекетте Раим Матраимовго тиешеси бар аткаминерлерди массалык түрдө тазалоо болорун айткан. Буга чейин 70 мамлекеттик кызматкер иштен алынган. Эксперттердин айтымында тазалоо иштери Жогорку кеңеште да уланат.